Урматтуу Дастан Артысбекович, урматтуу Кубатбек Алчевич, сонда келген коноктор, депутаттар. Кыргыздын жакшы кеби бар да, башканы коюп Манасты айт дейт. Ана бул жерде айтып атасыңар, бул айыл чарбасынын баары өлгөндө чын айтканда. Себеби илгери Советтер Союзунун тушунда Коммунисттик партия бар кезде 100-нө 150-ден 140-тан косалгыла деп атып эле башты айлантып, ошол эгинди мынчадан картошканы тигинчеден аласыңар деп силердин авторитетиңердин баарын бүтүргөн, чынын айткандачы. Эми айта турган сөз мындай, Кубатбек Алчевич. Бүгүнкү кеп аябай кыйын мезгил болуп атат. Иммунитетти көтөрүш үчүн кайсы өсүмдүктү же только бейдин сүтүн, багалангосубу же башка эмнени жеш керек? Себеби оордан кутутат экен да. Bu автоматы жок эле, катюшасы жок, ушуну бир карап айтып көрсөңөр, кандай оюңар бар бугалы? Урматтуу Камчок Дошбаевич, иммунитетти көтөрүш үчүн негизи ат башынын балын жеш керек да. Ушу бал аябай жакшы. Анткени себеби бул бал иммунитетти абдан көтөрөт. Ошондуктан бардык жерде ошол медицина катары ошо иммунитетти көтөрүү боюнча ошо балды предлагать этишет да. Кээлер балды жегендер сахар болуп ооруп атат, андан башка да болуш керек. Жендечи Камчок Дошбаевич, негизи бул медицинада каралган, эгерде кээ бир сахар көтөрүлүп аткандар көптөр кээ бир учурларда балды да предлагать этет да. А бирок эң негизгиси ошол иммунитеттин көтөрүлүшүнө ошо бал. А эгерде мындай караса ошол Кубатбек Алчевич, мындай да бул жерде бүгүнкү күндө телевидениеден тияк бияктан карап туруп, мол пишнин жегиле, мол картошканы жегиле же тамактын немесин айтып, анан кийин бериш керек. Бул бир. Экинчиден, булар өздөрү бал жеп атып семирип алганбы билбейм. Анан жасаш керек да бул боюнча. Катуу маселе болуп атат. Эси иммунитет жакшы болсо, ден соолугу мыкты болсо, ал кишиге оору жукпайт дейт. Да оору жукпаган кыргыз элинин ден соолугун карайлы. Бул бир. Экинчиден айткылам, мына бул өсүмдүктү муну көбүрөөк өстүргүлө десеңер, элдер өстүрөт. Ошону телевидениеден берип, радиодон айтып, жакшынакай иш жасабайсыңар. Аны туруп алып эле баягы чогулуп алып эле отчет беребиз деп келесиңер. Бул жерде айтып аткан депутаттардын иштери 20 секунд. Анан айта турган сөз мындай да. Бул Кыргызстан эмес, бүт дүйнө күрөшүп атат. Шуну карасаңар, жолдош министрдин айткан тигил. Биз ошол канал салып койсок, каналды ремонттоп моктосун өстөдүн балансасын албайт буларчы. Өзүбүз салсак жакшы болот эле, ошондон шабашкасын өзүбүз алганыбыз жакшы эле дейт. Шунун баарын карап. Сунуштарды Рахмат, эске алалы. Кубатбек Алчевич, урматтуу Кубатбек Алчевич, мына жазгы талаа жумуштарына даяргерчилик боюнча сиздин баяндамаңызды уктук, мына министрдикини уктук. Мына сиздер бир топ маселелерди айтып кеттиңиздер да. Мына ушул боюнча элде бүгүнкү күндө мындай маалымат жок да. Жазгы талаа иштери боюнча жана күйүүчү майлоочу каражаттар, жер семирткичтер боюнча элдерде мындай маалымат жок. Ошону мына улуттук телеканалдардан бир элдерге маалымат берсеңиздер. Быйыл мына ушундай дыйкандарга ушундай бизде мындай шарттар бар депчи. Анан экинчи, мына сырттан келген, мына Өзбекстан, Тажикстан, мына Кытай, коңшу мамлекеттерден келген мына мөмө жемиштер, азык түлүктөрдү, мындай азык түлүк коопсуздугу бар да бизде. Мына ошолорду мындай көзөмөлгө албасак, мына биздин дыйкандар өндүргөн продукциялар, мына өзү өндүргөндө мына марттын акыры, апрель, майларга биздин дыйкандардын өндүргөн продукциялары базарга чыгып калат. Мына ошолорду сиздер көзөмөлгө алышыңыздар керек. Анан бул адамга канчалык деңгээлде зыян, мына Тажикстандан чыгып аткан
мөмө жемиштер, Кытайдан келип аткан мөмө жемиштерди да мындай тыкыр көзгө алышыңыздар керек. Ана мени экинчи маселе мына Айыл банк. 2019 жылы канча каражат бөлүнгөн, канча освоение болду? 2020 жылы канча бөлүнүп атат? Дыйкандарга. Өмүрбек Мырзалиевич, былтыр биз 1,5 миллиард сомго ушул айыл чарба каржылоо деген программанын астында бөлүп бергенбиз биздин дыйкандарга жана кайра иштетүү мекемелерге. Быйыл 1 миллиард 800 миллион сом каралып атат. Минфинден жана өзүбүздүн каражаттарыбыздан. Освоениясына сурап атам. Освоениясы былтыркы толугу менен биз камсыз кылганбыз освоенияны. Бүгүнкү күндө дыйкандарга жеңилдетилген кредиттер барбы? Бар ушул программанын астында. Жок, бүгүнкү күндө азыр барбы? Мартта буюрса башталат, но өкмөттүн Эмне үчүн токтому кечигип атат? Токтом өткөн жумада эле чыкты. 10 күнүн ичинде биз азыр МИФИ менен сүйлөшүүнү жүргүзүп атабыз. Буюрса мартта келишимге келебиз. Мына Айыл чарба министрлигине мен үчүнчү суроом, мына пакта өндүрүүчүлөрдүн тагдыры кандай болот? Мына ушунга кандай бир иш чара болуп атабы? Өмүрбек Мырзалиевич, бизде баягы атайын программа бар. Пакта тармагын өнүктүрүү боюнча 2017-2021 биз кабыл алганбыз. Ал боюнча иш чаралар болуп атат. Быйыл күндө пактанын аянты быйыл 25 000 гектардан жогору болот. Түшүмдүүлүгү боюнча да бар, бирок сатуу маселесинде чын айтканда быйыл бир аз көйгөй болду. Кайра иштетүү маселеси ошол Кыргыз текстиль мына ушул бүтүп калса, мен ойлойм ошо баягы кластердик ыкма менен бир жакшы бир кластер түзүлөт да. Ана мына транстекстиль дагы азыр аракеттер жасап атат. Мен ойлойм пактанын мындай келечеги бар. Ал боюнча биз иштейбиз. Азыр Түркиядан дагы ишкерлер келди. Органикалык ошол пактаны бир 10 000 тонна өндүрүп бергиле депчи. Бул маселе боюнча дагы мына департамент менен чогуу иштеп атабыз. Мына ушул жергиликтүү фабрикалар ачылып калса канчадан болот баасы? Качан башталат алышты? Качан бүтөт ушул заводдор, фабрикалар? Негизинен Кыргыз текстиль быйылкы жылы биринчи өзүнүн мындай этап менен өзүнүн жумуштарын аткарса керек, бирок буларды мен эме алып атабыз, 2022 жылга булар расчет алып атат да, 2021-22 жылга. Эгерде жергиликтүү ушул өзүбүздүн фабрикалар иштеп калса, анда ошол биржадан биз азыр -250, -300 менен пакта сатылып атат, баягы индекстен. Мен ойлойм ошол логистика маселеси мындай толук дыйкандарда калыш керек да. Ошол акча. Анан баа бир топ көтөрүлүш керек, эгерде өзү иштеп калса. 10 секунд. Прогноз жокпу? Прогноз бар. Мисалы бүгүн пактанын баасы Ливерпульский биржадан -300 менен сатылып атат. Бүгүн 1,5 1520 тегерегинде да. Эгерде жергиликтүү ушул фабрика иштеп калса, анда бүгүнкү эгер ситуацияны алганда, анда 1750 чейин сатылмак да. Кубатбек Алчевич, мына кээ бир райондордо уже дыйканчылык башталды. Мына вегетационный период башталды да. Мына каражаттарды эртерээк бөлдүрүп, Убактыңыз жыйынтыкталып калды, жооп берип коюңуз. Рахмат. Түшүндүк, урматтуу Өмүрбек Мырзалиевич. Ирригациясы маселеси боюнча биз жана баяндамада айтып кеттик. Биз май айы менен баардык оңдоп түзөтүү иштерин, сугат каналдарын, башка ошол сугатка тиешелүү сооружениялердин баарын бүтүрүүгө аракеттин үстүндө иштейбиз. ФСК боюнча дагы азыр сиз айткандай эле биз мына февраль айынын 17-сине чыкты. 14-үндө токтомго кол коюп бердик. Мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ эрте аракет кылып атабыз. Азыр эми банктар даяр болсо уже бере башташат. Аны дагы чындап эле дагы эле биртке эртелетишибиз керек болуп атат да. Кийинки жылда ойлоп атабыз, биз январь менен баардыгын аяк бүтүрүп даярдап коюшубуз керек болуп атат ошону. Бул айткан маселеде негизи сиздики туура жан бар бул жердечи. Дагы эртелеткенге аракет кылабыз.